Саламатсыздарбы, жолдоштор? Эрке тур. 2023 жылдын 8 август күнү 36-806 аскер бөлүгүнүн түзүлгөндүгүнүн 13 жылдыгы белгиленди. Аскер бөлүгүнүн командачылыгы өтө жакшы иштерин баштап атат. Биздин түштүк батыш оперативдик командачылыгынын аскер бөлүктөрүнүн чогултуп бул жерде спорттук оюнду уюштуруп атат. Дагы бир ирет сиздердин аскердик түзүлгөн күнү менен куттуктаймын. Дайыма ошо биздин күчмөн даярдыкты алдын алып, жакшы кызматтарды өтөшкөн тилектешмин. Эртең болуп турган аскер бөлүктүн майрамыны кагаз түрүндө эле өткөрүп койбостон, ушул кичине спорт иш-чараларын жүргүзүп, ушул жерде бири-бирибиз менен ынтымакта бүжүрмө тапшырмаларды чогуу аткарууда кызматташып жүрөлү деп ойлоп чечтик. Бүгүнкү оюнду жакшы өткөрүп бергиле. Ийгилик каалайм бардыгыңыздарга. Narkı linyadan nar ötüp etse, kök linyanın ol жерден ötse, жегиш bu taraf olur. Аскер бөлүктүн күнүнө карата түштүк батыш ыкчам командачылыгынын бардык аскер бөлүктөрү жана Ош гарнизонунда жайгашкан күч түзүмдөрүнүн арасында спорттун волейбол, кичи футбол, аркан тартуу мелдештери өткөрүлдү. Бүгүн биз 36-806 аскер бөлүгүнүн 13 жылдык маракесин өткөрдүк. Түштүк батыш регионалдык командачылыкта жайгашкан аскер бөлүктөрдү чакырып футбол, волейбол жана аркан тартыш спорт оюндарын өткөрүп, Бүгүн 8 август күнү жеңүүчүлөргө аскер бөлүк тарабынан кубок, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. 36-806 аскер бөлүгүнүн 13 жылдык түзүлгөн маракеси болуп атат. Биз дагы Кыргыз Республикасынын куралдык күчтөрүнүн ардегери катары, конок катары чакырылган болчок. Мен өзүм бул аскер бөлүктө 1999 жылдан 2017 жылга чейин аскер бөлүктө кызмат өтөдүм. 99 жыл менен 2017 жылдын ортосунда ар кандай кызматта иштедик. Ардегерлердин атынан өздүк курамга, ушу аскер бөлүктүн баардык заматына ийгиликтерди каалайбыз. Бүжүрмөн кызматта дайыма иштер ийгиликтүү болуп, Аллага карап жүрө берсин. Келечеги кең болсун, жалпы кыргыз элибиз тынч болсун, кыргыз элинин арасында биздин армиябыз да тынч болсун. Иш-чаранын соңунда Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачыл жамаатынын концерттик программасы менен жыйынтыкталды.